келип аялын жамандап калды, жарытып, деле мындай бир аял болуп бербей атат. Канча жылдан бери, 7 жылдан бери мага ушундай бир менден талак сурап келет, ажырашалы деп. Мүмкүнчүлүгүм жетпеген нерсени сурайт дейт, барып аялынан сурасак жок дейт. Жок дейт. Мен 5 жылдан бери жаңы кийимди көрө элекмин дейт. Кие элекмин эмес, көрө элекмин дейт. Бишкектин ошол барбаган жерим калбады, сарайканаларында жашап өттүм дейт. Балким ошол жерде малдын жашоосуна деле мен боорум ачып кетет дейт, жеңе. Көлдө ошентип көрүп сүйлөштүк, күйөөсү менен отуруп. Мындай эркек майдаланып кетсе, жалкоолонуп кетсе, бул такыр жарыбас болуп калат экен да, кыяматтын болгону ошол болот экен. Эркек отурат, биякта аял отурат, биздин убакыттар көлгө атабызга кетип атабыз, айттык. Так атерин мен суроо берейин, убакыттар так суроого жооп берсеңиздер. Жеңе так даана жооп берип атат. Эркек майдаланып атат. Негизги сөздү айтпастан, сөздүн тегирегинде эле майдаланып атат да. Анан сизден болбойт экен дедим, жеңе сүйлөсүн дедим. Анткени жеңе ошол жерде жүрөгү оорук жан, 3-4 баласын өзү багат, болду, күйөөсүн күткөн майнап чыккан жок, үзүр чыккан жок. Өзү жүрөгү оорса да ошол жерде, атын айтпай эле коеюн, ошол жерде тазалык кызматын өтөп, балдарын багып, сентябрга окууга даярдап атат экен да. Мына бул жерде Лукман алейхиссалам айтып атат. Кемчонтой болот, акылы кемчонтой болот ал адам дейт.